6 жылдан бери тазаланбаган бул каналды тазалоого Айтматов районундагы суу чарба башкарманын техникалары тартылган. Негизи 20 апрелден баштап райондогу дыйкандарга алгачкы суу берилди. Дыйкандар учурда көп жылдык чөптөрүн, бак аянттарын сугарышууда. Ашар түбүндө өтүп атат. Бетондоо жумуштарынан жалпы жонунан ички чарбалык каналдан 7 километр район боюнча, Айтматов району боюнча бетондолду. Ал эми түшүндүрүп берсем, ар бир айыл өкмөтүндө суу өлчөөчү түйүндөр, анан өткөн жана гидротехник сооружение деп коет, шабалар курулуп, жалпы жонунан 7 километр түздү. Шанхай Иманбек суу пайдалануучулар ассоциациясына караган 1450 гектар жер суу алган ички арыктар бетондолууда. Анткени сууну коромжусуз дыйкандарга жеткирүү үчүн ички арыктардын бардыгы ашар жол менен тазаланган. Эми айрым арыктардын жээги жана суу бөлүштүргөн шабалар жаңы бетондолуп, иш кызуу жүрүүдө. Көрүп кеткендей 250 метр жерин бетондоп атабыз. Бул бетондогон жерибизден 300 гектар суу ичет. Дыйкандарга биз уже 1/5 эле берип баштадык. Көп жылдык чөптөрдү, многу кылкандуу эгиндер али баштай элекпиз. Суу берип, мына азыр көрсөңөр каналда деле суу жатат азыр. Негизи Аманбаев айыл өкмөтүнө караган айдоо аянттарына суу жеткирүү көйгөй. Андыктан сууну дыйкандарга өз малында жеткирүүнү максат кылган. Айыл өкмөтү жазгы суатка даярдыкты эрте эле баштаган. Тамга Болку каналы, Шанхай Иманбек каналы толук тазаланып, азыркы күндө сементтөө иштери жүрүп атат. Болку төмөн Тамга Болкуда 500 метр жери сементтелип, калганы механический очистка болду. Трактор менен ар бир АВПга 500 литрден солярка өкмөт тарабынан берилет, жазгы талаа жумуштарына суугатка даярдык үчүнчү. Азыркы мезгилде бул Аманбаев айылы бул суунун эдиң этеги. Ички арыктар ашар жол менен тазаланып бүтсө, кийинки аптадан баштап бул арыктарга суу кое берилет. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.